Assalamu alaikum. Amansızlar be? Hurmatlı mekendaşlar, köngül buruңuzдар. Oş şaharının Хыбыка Кичи районунан ушундай сонун жерден сатыла турган батир көрсөтөбүз. Жолдун боюндагы көп кабаттуу үйдө жайгашкан. Бул дагы Зайнабидиновадан Ош районундагы базарчиктен Хыбыка тарапка келе жатканда детский больницага бурулган жерден өтүп эле сол тарапка ушул жерден бурулуп кирсеңиздер болот. Дадабай ата кафесинин тушу же болбосо Ош медициналык коллежи. Ушул жакка кирип эле оң тарапка бурулганда мына Айдай кафеси, анан Казына супермаркетинин артында мына ушул көп кабаттуу үй турат. Бул 104-чү серия. Буга кааласаңыздар бул жагынан, кааласаңыздар нар жагынан кирсеңиздер болот. Дадабай ата кафеси, бул жакта бүт банктар, анан касиет медициналык борбору ушулардын тушу болуп калат. Локация өтө сонун туугандар. Азыр кирип көрсөтөбүз. Тугандар, алыстабай туруңуздар, мен үйдүн короосуна кирип келип калдым. Оштогу Разах проспектиси 38-чи көп кабаттуу үй. Мына ушул көп кабаттуу үйдүн ортоңку подъездинин 1-чи кабатындагы сатыла турган батирди көрсөтөбүз. Буга сиздер оң тарабынан общежитие жактан дагы кирсеңиздер болот. Нар жагында Разахов аллеясы бар. Ал жактан киргенде дагы эсептеп келгенде ортоңку подъезд болот. Ал эми бул жагы медициналык окуу жай тарабынан киргенде дагы эсептеп келгенде ортоңку подъезд болот. Үйдүн короосунда бул жерде ортодо көрүп турасыздар, балдар ойноочу аянтчасы дагы бар экен. Азыркы трассадан кирип эле медициналык окуу жайдын дарбазасына жетпей оң тарапка жүрүп, мына туннелден өтүп, анан ушул тараптарга унааңыздарды кое бересиздер. Бул жактарда дагы унаа коюучу жайлар бар экен. Балдар ойноочу аянтчасы жасалып, айланасы тосулуптур. Анда кирели көрсөтөлү. Нар жагында эле Разах проспектиси, чоң трасса туугандар. Негизи көчө жагынан дагы, жол жагынан көрктөндүрүүгө уруксат алып коюптур. Ал жакты дагы коммерциялык багытта иштетсе болчу да экен. Кирели анда подъездге кирип келдик. Киргенде эле мына маңдайда эшиги ачылып турган ушул батир сатылат. 2 бөлмөлүү батир, чакан, бардык шарты бар. Жакшынакай батир туугандар. Алып эле кирип жашай бересиздер. Батирдин баасы $50,000 кеми бар. Документтери баары так экен. Ал эми сырттан көрктөндүрүүгө кошумча дагы шаардык мэрия менен келишим түзүп коюптур. Көрктөндүрүүгө коммерциялык багытта иштеткенге. Чекеден көрсөтөйүн. Мисалы, сырткы эшикти ачып киргенде эле мына сол тарапта ушундай күзгүлүү ушул жерге өлчөп ченеп шкаф коюп коюптур туугандар. Кийим кече майда чүйданы үстүнө чейин коюп койсо болот экен. Түз киргенде ашканасы, сол жакта санузели, бул жакта спальни, төрдө болсо залы бар. Эми оң жак чекеден төргө барып, 1-чи бөлмөдөн баштап көрсөтөйүн сиздерге. Мына бул бөлмөсү, чоң бөлмөсү, залы конок бөлмөсү. Дуалы гүлдүү обой менен жасалган, патологу тегиз, люстрасы илинген. Ал эми полуна болсо, полдун үстүнө ушундай линолеум төшөп койгон. Бөлмөнүн аянты кенен, туурасы 3,5 метр, узундугу балкон жакты кошпогондо 6 метр чыгат. Ал эми балкон тарап менен бул бөлмөнүн ортосу ушундай арка болуп ачылып жасалган ремонтунда. Бул жагы балкон лоджа тарабы. Оң жагына шкаф купе койгон, отопление бар, терезеси бардыгы пластик. Эми сырт жакка мына терезеси ачык экен. Бул жакка баш багып сырттан көрсөтүп коеюн туугандар. Ушул батирдин терезелеринин тушма тушу тротуарга чейин мына кошуналардыкындай көрктөндүрүүгө уруксат алыптыр. Ушул жерди дагы жеңил конструкция мененби коммерциялык багытта иштетсе болот экен. Ушул жагындагы эсиңиздерге салып коелу. Бул жакка чыкканга же батирге прямой киргенге кааласаңыздар ушул бөлмөнүн лоджасынан, балконунан эшик ачсаңыздар болот, же кухнядан, спальнидан эшик ачсаңыздар болот. 3 бөлмөсү тең ушу Разах проспектиси жакта жайгашкандыктан 3 бөлмөдөн тең коммерциялык багытта эшик ачса боло тургандыгын эске салам. Мына көрүп турасыздар. Спальнидин эшиги дагы арка түрүндө ачылган. Бул эми отурган үй болуп калат. Туурасы 2,5 метрден ашуунураак, ал эми узундугу 4,5 метр чыгат. Гүлдүү обой менен жасалган, патологу тегиз, люстрасы бар. Полуна линолеум төшөлгөн. Полдун үстүнө бул бөлмөнүн төрүндө мурда ушул коммерциялык багытта иштетүүгө план кылган экен. Мына терезеси, эшиги как раз сырт жакка ачыла турган болуп жасалыптыр. Пардасы илинген.
Бул жакта болсо мына арка эшиктен киргенде ушул жерге өлчөп, ченеп, атайын шкаф жасап койгон, кийим кече майда чүйда ушунун ичине батат кенен. Эми бул жакка кирели туугандар. Кухнясын көрсөтөбүз. Ага чейин мына сол тарапта ваннасы жайгашкан. Унитаз, раковина, күзгү текчелери менен аристон, вытяжка, ванна бардыгы коюлган, полу дубалы бүт кафел каражаттарынан жасалган. Бул жагы тазалык бөлмөсү. Ал эми төргө кире турган болсок, мында болсо ашканасы. Чакан ашканасы бар. 104-сериянын өз ашканасы ушундай аянтта болот. Дубалы бүт кафел болуп жасалган. Ушул деңгээлге чейин үстүнө дагы мына кып-кызыл түстө эмерек жасалган, асты үстү өзүнчө жасалган столешницасы менен идиш жуучу жайы суу чыгарылган, кир жуучу машина коюлган, газ электропечка коюлуп, ана газ киргизилген туугандар. Терезеси көчө тарапта турат, отопление киргизилген, батареясы жаңыланган. Бул жер мына чай иче турган орундугу, нарагына муздаткыч коюлган. Ушул батыр туугандар, көрдүңүздөр, ремонту жакшы, келесиздер, киресиздер, жашай бересиздер. Ушул батырды $50.000 шашылыш сатууга койду. Жаккан болсо сүйлөшүңүздөр. Документтери бар, так экен, техпаспорту, анан сыртта ошо мэрия менен түзүлгөн көрктөндүрүү келишими бүт баары так дейт. Эми локациясы аябай жакшы жер бул жердики. Мектеп, бала бакча, окуу жай, транспорт, троллейбус, автобус, маршрут бүт баарына жакын туугандар. Аллея бар мисалы, Разахов аллеясы, анан кафе, ресторандар бар жакын жерлерде. Ош районундагы базарчик, нар жагы базар, Зайнабидинова, Центральный мечит, банктар бүт баары жакын. Андыктан жаккан болсо эртерээк аракет кылып колго киргизип алып койсоңуздар, менимче сиздер жакшы бир утушка ээ болосуздар иншаллах. Жыйынтыктаймын. $50.000 болсо, эми $50.000 сатпастыр. Бир аз түшүп берет да баары. Сиздер дагы кемин сурайсыздар, соодалашасыздар, келесиздер, көрөсүздөр. Анан ортого отуруп алып, ортого бааны таштап, анан бир бүтүмгө, бир баага келесиздер иншаллах. Эң негизгиси батырдын жайгашкан жери жакшы. Сайыз убагында курулган 104-сериядагы көп кабаттуу үйлөрдүн 1-кабаты болуп калат туугандар. Жакса сүйлөшүңүздөр. Биз эми көрсөтөрүбүздү көрсөттүк, айтарыбызды айттык, баяндарыбызды баяндадык. Эч нерсе калган жок, бүт суроолорго жооп берилди. Андыктан жыйынтыктайм, аманчылыкта көрүшөлү.